Он не материал ой. Позолоченный. Позолоченный советский. Saat турбай бұл, Чайка. 1903 жылқы тараз екен. Бұл қанша тұрады бәке? 10 000 сом. ГДР дейді? Бұл қанша бәке? 3 000 сом. Чисто немецкий ГДРовский саат. Мелхе бар, ғашықтар бар. Мысалы зергер ұсталар. Өзіне жасайын десеңер, мұндай бритвалар бар. Арықтайын десеңер, мұндай нәрсе бар. Үстіне шығасыңар да, екі ұтты қой алып тұра айланасыңар. Қаптал майлардың бары кетеді. Пресс шығады. А катушки почем бәке? 250 сом. Это советский же, да, все? 250 сомнан советский катушкалар менден сұрады. Мощный екен. Жақсы екен состояниясы. Адам бар екен мұндай. Полевой. Қанша? 1000 сом. С праздником. Что стоит такой? 1000 сом. Килограмма 3, да, наверное? Выше даже. А что стоит? Что стоит? 2500. 2500 сом нет. Кассета салынат екен, радиоприемник екен. Кулинарная книга дейді. Чоң кулинарный кітап бар екен. Моя первая техника дейді. Рашпиль что стоит? Рашпиль 300 сом екен. Андан ары улантабыз, ол жерде соның лапшареска бар екен, бағасы 1500 сом дейді. Хавал аябай жақсы екен. Менден лапшареска сұрашчылы. 1500 сом. Бұл қанша байке самауыр? 11 000. Бұл 11 000. Бұл жерде жылдыз клеймасы бар ғой? Ова редкий. Мұндай жылдыз клеймасы бар екен. Мен да бірінші жол көрішім. Жақсы тазаланып қойып тұр. Механикалық. Өзін өзі қуаттайды. Жақсы саатты. Мысалы механикалық саат екен. Ассаламу алейкум, қымбаттуу Азат Борбаев каналының катталуучулары. Бүгін мен Бишкек шаарындағы 7 апрель шейиттер мечитинин жанына турам азыр. Ушул эле 7 апрель шейиттер мечитинин так маңдайында Юнус Алиев менен Шопен көчөлөрүнүн кесилишинде жайма базар жайгашкан. Ошол жерден азыр кичине болсо дагы тасма чыгарып берейин. Бул жерде эне сай курулуш компаниясы экен. Мына жерде. Бул жерде мурун Папа Джонс деген кафе болчу эле. Азыр жолду өтөбүз дагы, жайма базарга барабыз. Жолдун аркы бетине өттүк дагы. Бул жерде мына мындай көк чатыр болуп жабылып турат, металлочерепица менен. Ушунун эле арты чоң стоянка бар, парковка. Иш күндөрү ал жерде действующий, функционирующий болуп турат, тиги стоянка болуп. Ал эми выходной күндөрү мына жайма базар ушундай болуп турат. Кыскасы мына жайма базарга келдик, кире беришин алып, баратадан киргенде эле мына бул жакта ушундай кол сааттар сатылат. Аял кишилерге ылайыктуу мужской кол сааттар, эркектерге мысалы механикалық саат екен. Швейцарский саат қымбат. Қанша бұл бәке бұл? 15 000. Механика екен, а? Автоподзавод, артын қарабайсың. Көрдім, автоскелет тұр. Автоподзавод, механический швейцарский саат 15 000 сом екен. Салмақты екен, а? Электронный дағы, мындай дағы екен. Бұл қанша байке? Көтер істейді. Электронды істейді, бәрінен істейді. Бұл қанша? Бұл қанша? 2-ге береді. 2000 сом, а? Мощный екен, а, бірақ? Қысқасы шындай.
Так, мына Ориент деген бұл да мықты сааттардың бірі, басы 6500 сом екен. Механикалық, өзін-өзі қуаттайды. Жақсы саатты. Бұны жарым қылын тағынып жүрсеңер болады да, мына менікі да точно ошондой Ориент. Мықты саат екен. Бұл жақта да бар екен, Air Max. Могу рекорд қанша байке? 13 000 сом дейді. Тоже жақсы саат екен. Автоподзавод өзін-өзі қуаттайды. Сонун екен бұл. 21-23 таш дейбі, Анда эмесе кеттик уланталы кол сааттар. Эмне кол саат тарта бересиң дегендерге кол саат көп сурашат, ошон үчүн мен тартып атам. Мынакей женский кол сааттар экен. Casio дейт. Тоже аябай жакшы сааттардын бири. Мынакей могу жер бүт аялдар экен да. Кыз кишилерге, карындаш жана башка. Молар канча байке Casiolор? Алар 2000, 2,5 2,5 сомдон, Алар чисто японский. Бул швейцарский апелла. А могу эмне материал байке? Бул позолоченный. Позолоченный советский. Саат турбай бул, Чайка. Бул канча турат? Бул $100 турат. $100 экен. 8 стол үстүндө. Сырт алтын менен чаңдатылган да ошондо. Жалатылган, то есть. Бул сарылардын баары алтын жалатылган. Баары алтын жалатылган бар экен. Бул германский. Мынау, Механический германский. ГДР дейт, Бул канча байке? 3 000 сом, чисто немецкий ГДРовский саат экен. Мужскойлорчу могучу байке? 4 000 сом Ориент. Андан ары значоктор, төш белгилер, билериктер. Кимге кандай төш белги керек, же монета керек, комментарийге жазып койгула. Балким кимдир бирөө өзүнө керектүү нерсени таап алат. Мынакей монетканын түрлөрү бар бuyakta, ары кандай. Кээ бири ар кандай жаза берет го. Мелхиор кашыктар бар. Мисалы зергер усталар өзүнө жасайм десеңер, мондай бритвалар бар экен. Карагыла сонун булардын темирлери, стали жакшы деп уккам да. Маки бычактар, полароидтун пленкасы бар экен. Утятница канчанчы жылдагы утятница экен. Көрдөк бышырчы да бир убагында. Мүйүстөр, кыскасы сонун буюмдар чыгат, бул жактан тапсаңар болот. Келип базарга бир гана конок болуп кетпестен сатып алып кеткиле. Тиричилигине керектелүүчү шаймандар, кичинекей лопатка бар экен, ара бар экен, өгөлөр, темир аран, полотнолор, ондай сонун кашыктар бар экен. Бул Мелхиор да кашыктар. Канчадан булар? 200 сом. Мелхиор бир кашык 200 сом экен. Таптаза экен, сонун тазаланып тур. Анан эң эле кызыктуу самоварлар экен. Бул канча байке самовар? 11 000. Бул 11 000. Бу жерде жылдыз клеймасы бар го? Ова редкий. Мындай жылдыз клеймасы бар экен. Мен да биринчи жолу көрүшүм муну. Жакшы тазаланып коюптур муну. Өзүнүн капкагы да бар экен. Ичи таза экен, жакшы эс жерин сваркалап жамалаптыр. 11 000 сом дейт жакшы. Бул болсо электрический. Электрический канча эле? 2 000 сом экен. Тефальдын ордуна колдонсоңор болот, 2 000 сом. Анан бу жерде мындай бар экен. Булчу байке? Бул 8 000 сом экен. Мындан бир аз чоңураак экен. Бул 8 000 сом. Бирок абалы дагы жакшы экен баары. Эс жеринде жамап, чаптап
койгон жери жок. Деформация болгон жери жок. Бар жакшы. Андан ары улантабыз. Могу жерде сом лапша-резка бар экен. Баасы 1500 сом дейт. Абал аябай жакшы экен. Менден лапша-резка сурашчу эле. 1500 сом. Баары сонун иштейт экен. Келип алып калгыла. Көптөн бери чыгарып эле мындай лапша-резка. Кыскасы ушундай. Анан могу жерде жакшы тиски бар экен. Сонун тиски бар экен. Абал аябай. Тиски что стоит? 10? 10 000 сом экен могу. Сонун тиски экен. Бизде так эле ушундай тиски да. 10 000 сом дейт. Абал жакшы экен. Анан могу жерде дагы бир лапша-резка бар экен, бирок могу жери сынык экен. Бирок бул паспорту менен дейт. Документтери менен экен. Ошондой. Рашпиль что стоит? Рашпиль 300 сом экен. Тиштери бүтүн экен, жакшы рашпиль экен. Мына мондай балыкчылардын катушкалары бар экен. А катушки почем экен? 250 сом. Это советские же, да, все? 250 сомдон советский катушкалар менден сурады эле. Мощный экен. Жакшы экен состояниясы. Бүт рабочий, айланат. Мондай нерсе көрдүңөр беле? Оюнчук, мясорубка экен. Цена 30 копейка дейби? 1 рубль 30 копейка дейт. Мондай сонун саат бар экен, карагачы. Коробкасы менен. Таймер зил дейт. Илгерки окшойт да бул. Коробкасына караганда. Мындан ары улантсак мондай мощный салмактуу үтүк бар экен. Конкретно оор экен. Салам алейкум, беке. Как вы, с праздником? Что стоит такой утюг? 1000 сом экен. Килограмма 3, да, наверное? Выше даже. 3 килодан ашы экен, но 1000 сом дейт баасы. Жакшы экен. Биякта уже сааттар, кол сааттар. Бүгүн киши азыраак экен, кичине. Көп жер бош экен, карабайсың. Могу жерлер бош. Бул жердин баары бош экен. Майрамды ачса керек көбү. Мен бар нерсени тартып атам. Аял кишилерге сумкалар бар экен биякта. Кимге кызыктырса, жакшы сумкалар чыгып калат элде. Кийим-кечек көп, негизи эле базардын 70% бул кийим болот да. Мына жерде китептер бар экен. Китептер ар кандай. Художественная литература, наука, детский китептер жана башка. Мына ручной дрелдер бар экен. Мисалы, свет жок жакта мынакей колдон соңор болот да муну. Сонун карагыла. Сверлоны саласыңардан теше бересиңер. Сверло, советский сверлолор бар, жакшы стальдары бекем. Азыркы кытайлардыкын алгандан көрөк. Илгерки советский алсаңар чыдап берет. Мына жерде сонун магнитофон бар экен. Мындай. Что стоит такое? Магнитофон. Это магнитофон и приемник. Что стоит? Что стоит? 2500. 2500, 2500 сом дейт. Кассета салынат экен, радиоприемник экен. Запись напряжения батареи. VF Sigma модель VF 260 дейт. Это, наверное, лат. Кыскасы ушундай магнитофон Sigma 260 2500 сом дейт. Кассета и радиосы бар. Приемники. Ага. Там батарейки еще есть. Да. Батареи. Сзади. Артына батарейкада салынат экен. Тетине телевизор бар экен, кичинекей. Мындай газ сууну газдай турган сифонный баллончик менен бутылкалар бар экен. Бияктын баары бош экен, негизи эле бүгүн суббота да. Ошон үчүн киши аз. Менен баягы жумуштар менен келген бул жака, ошон үчүн карта кетейин дедим да. Мындай лампасы бар экен. Львов дейт, сувенирный фонарь дейт, универсальный дейт. Эмне менен иштейт, кандай иштейт.
Мындай фотоаппараты бар екен. Детский батарейка менен иштейт экен. Швейный машинасы бар екен. Ошко зажигалкаларды сурап калышчу эле менден. Мына зажигалканын түрлөрү. Бул тарап бош көрүнөбүр, навестин асты. Негизи киши толуп калат да. Майрам болуп бүгүн. Көп майрамдап атса керек. О, камчы шыйракпы, э? Жөн эле. Китептер. Большая кулинарная книга дейт. Чоң кулинарный китеп бар экен. Моя первая техника дейт. Детский атлас животных. Жакшы китептер чыгып болот негизи. Любимые сказки дейт. Чоң китеп экен, маленьких детей дейт. Комсомол экен могу китеп сурайлычы. Эме го, Эксмо дейт. Восточный сказкалар го дейм. Братья Гримм, Гауф, Андерсен, Гримм жана башка. Сурайлы канча экен. Бул канча китеп? 400 сом дейт. Кыскасы көрдүңөр да. Мисалы бул китептин жаңысы 1000 сомдон үйдө турат да, бер жагы эле. Берден 400 сом аласыңар. Абалы сон сказкалар. Жомок. Это тоже? 350 сомдон дейт замоктор. Что она стоит? Бул российский экен, э? 350 сом жакшы экен. Кеттик анда туугандар. Мындан ары улантабыз. Мондай вешалкалар бар экен. Бышык азыр Кытайларгы 4-5 эмнеле 4-5 тептирме 2-3 кийим дилгенде эле илип калат го. Алар сонда бышык. Дюраль бу же алюминиевый кыскасы. Материалы бекемде. Бул жерде карточкалар го дейм мондай. Сон ар бирөөнүн өзүнүн коллекциясы да. Константин Васильев, эстонский живописи дейт. Степанов, кыскасы ушундай коллекциялар бар экен. Идиш аяктарды илегет эле анда. Сонун казан бар экен мондай. Полевой. О канча эле? 1000 сом дейт могу казанчык. Советский жакшы казан экен. Балыкчыларга, охотниктерге ыңгайлуу казан экен сон. Балта, барскан, арыктайм десеңер мындай нерсе бар мына. Үстүнө чыгасыңар да эки утты коюп алып туруп айланасыңар. Каптал майлардын баары кетет. Пресс чыгат. Кыскасы сонун нерсе да могу. Советский экен тоже. Мурун ар бирөөнүн үйүнө кирсең ушундай турчу эле. Чайнамас да бар экен. Кийин жанына утулган кичине. Мындай идиш аяктар бар экен. Бул жөнөкөй эле жука экен. Рация чо стоит? 200 сом дейт. Иштебей белгисиз. Комментарий тартып кете берейин анда. Пикирсиз. Мондай нерсе бар экен карагыла. Канча экен бул? Чо стоит такой? 3000. 3000 сом экен бул. Айтты. 3000 сом. Эми кийим-кечекке токтолгон жокмун.
Кымбаттуу туугандар. Кийим-кечек көп. Мына жерде мындай макилер да бар экен. Кытай макилери 400 сом, 800 сом, 300 сом. Эң эле кымбаты 800 ке. Ложкасы кандай экен? Жука эле окшойт, э? Бияк бош. Могу жерде бир тачка бар экен. Тачкасы канча экен белгисиз. Орок, так ороктун тиши калбай калыптыр. Балта бар экен. Балтасы вроде бы ничего эле экен. Ат тишчи байке? 350 сом экен ат тиш. Канча? 1903 жылкы тараз экен. Бул канча турат байке? 10 000 сом. Тарыхы чоң тараза болсо керек. Не деген нерселерин баары тартылса керек, бул жерде. Каралыч кандай сонуя. Мындайды мен только кинолордон эле көрчүмүн да. Биягына мисалы ташты коесуң жанагы. Определенный бир салмакта гана биягына жашылча мөмө жемишти коюп турган экөөнү теңдегенде бул салмактагы нерсе чыгат да. 10 000 сом экен. Чайник бар экен сон. Латун не байке бул? Латун да бул, э? Бул канча байке? 4 000 сом экен. Ал жакшы экен. Шкурт этип коюш керек экен. Калганы машина экен. Сон завод бар экен. Рапира.